Аймактык кызматташтыктын зарылдыгы тууралуу бизнес буга чейин эле айтып келген. Борбор Азия өлкөлөрү жалгыздап алып караганда салыштырмалуу кичи базарлар менен көптөргө кызыктуу эмес. Ал эми дээрлик 70 миллиондук жалпы базар бизнестин өнүгүүсүнө өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү жаратат. Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин калкынын саны 2016-жылдагы маалыматка ылайык 70 миллион адамга жакын. Бизнес чөйрө өкүлдөрүнүн айтымында мындай базарга дүйнөлүк брендтердин франшизаларын тартып келүү оңой. Кыргызстан эки кошунасы Казакстан жана Өзбекстан менен активдүү соода жүргүзөт. 2017-жылы бул өлкөлөр менен соода алмашуу $798 миллион жана $281 миллион түзгөн. Керек болсо 2017-жылдын күзүндөгү Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы расмий эмес соода согушунан кийин деле өлкөлөр арасындагы соода алмашуу көрсөткүчү дээрлик 15%га өстү. Астана тарабынан өз ара сооданы мындан да жогорулатуу керек деген чакырык бир нече жолу айтылып келген. Тажикстан менен болгон соода алмашуу 34 миллиондон ашыгыраак, ал эми Түркмөнстан менен болгону $5 миллион. Айтмакчы, акыркы мамлекетте темир жол аркылуу Иранга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Аймактагы интеграция болсо жүк агымдарын, аны менен бирге транзиттик жүк агымдарынын көбөйүшүнө шарт түзөт. Жалпылап алганда аймактын көрсөткүчтөрү жаман эмес. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин айтымында Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык акыркы 10 жылда Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички дүң өндүрүшүнүн орточо өсүүсү 6,2% түзгөн. Ал эми бул 2,6% түзгөн жалпы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн көп. Назарбаев ошондой эле өз ара сооданы жандандыруу керек деген инвестициялык кызматташтык шарттарын жакшыртуунун үстүндө иштөө зарылдыгына токтолгон. Постсоветтик аймактагы экономикалык уюмдардын көпчүлүгү саясий негизде түзүлөт. Чындыгында саясат бизнести ээрчиши керек дейт ЖИА бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү, Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде бизнес жүргүзгөн ишкер Жодар Сайдилкан. Советтер Союзу учурунан эле бул республикалар үчүн тышкы саясат приоритет болуп келгенде, ички муктаждыктардан эмес, ал кезде эле мисалы үчүн ар бир республика барып борбордук бийлик, Советтер Союзунун борбордук бийлигинин шарттарына жараша тышкы саясаты биринчи орунда туруп, анан ички талаптар, анан ички муктаждыктар эске алынып түшүп, ошол адаттан кутула албай 20-25 жыл бизде дагы ошол Кыргызстанда эле болбосун, ошол өлкөлөрдө да ар дайым тышкы саясат, ички саясатты белгилеп келгенде, эми мына жаңы лидерлердин келиши, бул форматтын өзгөрүшү чынын айтканда ички саясаттын тышкы саясатты белгилеш керек экенин көрсөтүп жатат. Анан менин оюмча бул жерде эмнеге эң чоң тоскоолдук бул Өзбекстандагы режим болуп келгенде, анткени Өзбекстан кааласак каалбасак да 32 миллион калкы болгон Орто Азиянын эң чоң республикасы эл санына жараша. Анан ушул жактагы өзгөрүүлөр жеке өз ара кызматташтуулуктун учурунун келгенин көрсөтүп турат. Анан өзгөчө бул жерде Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёевдин аракеттерин белгилеп кетишкен деп коет. Бул жерде мисалы үчүн тышкы факторлор жөнүндө айтуу канчалык орундуу дегени, мисалы үчүн кандайдыр бир деңгээлде советтик амбициясы дагы деле бар болгон Россия үчүн бул региондун бирдиктүү иштешүүсүн каалабагандыгын буга чейинки аракеттери да кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп келген да. Борбордук Азияны бир үй бүлө катары карай турган болсоңуз, бир үй бүлөдө ынтымак, биримдик жок болсо, тыштан аны башкаргысы келген ар дайым бирөөлөр табылат. Башка бул үй бүлөнүн жеке ишине кийлигишкенди каалагандар табылат. Эң чоң нерсе биз позитив менен өз ара кызматташтыкты, өз ара мамилени, өз ара ынтымакты, өз ара сооданы улантсак, бул тышкы кийлигишүүлөргө, ошондой эле биздин ички маселелерибизге аралашууга чоң иммунитет пайда болот деген ойдомун. Сиз мисалы Кыргызстандан тышкары Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде деле иш жүргүзүп келесиз.
ошондо мисалы үчүн өзүңүздүн жеке баамдооңузда бул саясий кандайдыр бир ар кыл көз караштарга карабастан бизнес буга чейин бир консолидация интеграция аракеттерин дагы көрүп келгени белгилүү болгондо мисалы ошол айтылып эле келаткан бизнес мунун таасирин канчалык мындай эгер ошол баягы саясий көз караштар дагы бириге турган болсо бул бизнес үчүн канчалык өзү бир жакшы таасирин бериши мүмкүн? Негизги азыркы либералдуу экономикаларда саясат бизнести ээрчиши керек. Бизде тилекке каршы мына Борбордук Азияда бизнес саясатты ээрчип келген да. Ошондон улам бул кызматташуу жеткиликтүү деңгээлге келген эмес. Эми ошону биз азыр туура түшүнүп, эгер бизнеске эркиндик берип, өз ара кызматташууга, соода жүргүзүүгө өкмөттөр болсо бизнеске шарт түзө турган болсо, бул ынтымакташуу, кызматташтык, биримдик дагы тезирээк күчкө бекемдейт деген ойдобуз. Чындыгында эле мисалы үчүн ошол эгер постсоветтик аймакты алып карай турган болсок, көбүрөөк байкыл союздарга биригүү бул эмнегедир башында саясий кызыкчылыктардын аркасы менен түзүлүп, анан экономикалык кызыкчылыктарды болсо ошонун ичине мындай күчтөп эле салгандай сезилет да. Зордук менен кооздук болбойт деген сөз бар. Ошо чынын айтканда сиз туура айттыңыз. Саясатчылар ар бир өлкөнүн эмне чыгарганын, бири-бири менен кантип соодалашса болорун эске албай туруп эле өздөрүнүн башка саясий кызыкчылыктар негизинде союздарды түзүү аракеттер болуп келген буга чейин. Бирок мындай карай турган болсок, Борбордук Азияда биз чынын айтканда бизнес жагынан караганыңызда бири-бирибизге чоң атаандаштык жарата турган өлкөлөр эмеспиз. Тескерисинче бири-бирибизди бүтүндөп, бири-бирибизди толуктап, тышкы базарларга бир муштун болуп чыга турган бир мамлекеттербиз. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, жаратылыштык байлыктарыбыз алсаңыздар деле кээ бир республикаларда электроэнергия бар болсо, башкасында нефти бар, экинчисинде газ бар, пахта болсо, бер жакта болсо ошол пахтаны иштетүү потенциалы болгон адамдык ресурстар бар, чек аралар бар Кытайга. Туризм жагын карап көрүңүз. Мисалы үчүн Өзбекстанды алып караңыз, Өзбекстанда кандай маданий, тарыхый мурастар бар. Ал эми Кыргызстан жагында болсо жаратылыштык кооздуктар бар. Ошон булардын бири-бирин толуктаган туристтик маршруттарды жаратсак, өтө чоң синергия пайда болот. Ошондой эле азыр ар бир биздин республиканы алып карап көрүңүз. Бири-бирибиз менен болгон соода көлөмү алгачкы 5-ке да кирбейт көбүнчөчү. Биз тыштагы, алыстагы өлкөлөр менен соода кылганга көнгөнбүз. Өз ара соодабыздын көлөмү аябай төмөн. Ошондуктан мына Астанада болгон жыйналышта белгиленген нерсе, акыркы 1 жыл ичинде эле Өзбекстан менен Казакстан ортосундагы соода обороту, соода көлөмү 32%-га көбөйүптүр. Бул 1 жыл үчүн өтө чоң көрсөткүч. Анан жаңы максат коюлат, $2 миллиард жетиптир. Эмдиги жылы 3 миллиард болот, кийинки жылы 5 миллиард болот деп атат. Өтө тездик менен өнүккөн соода көлөмү. Кыргызстандын Өзбекстан менен болгон соодасы болсо 200 миллион 10 эсе аз болуп турат азыр Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода. Бирок негизги Өзбекстан менен Кытай ортосундагы соода Кыргызстан аркылуу өтөт мисалы. Ошол жөн эле транзит өтпөстөн ошол товарлардын бул жакта өндүрүлүп чыгарылышына албетте мүмкүнчүлүк түзсө болот. Айрым учурларда айтылат, мисалы үчүн ошол эгер мисалы үчүн Өзбекстан менен Казакстан, Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасын ача турган болсо, кыргыздар сак болушу керек. Анан өзбектин жумушчу күчтөрү келип Кыргызстандагы баягы эмгек орундарын ээлеп алышы мүмкүн деген кандайдыр бир мындай кооптуу жактары да айтылат да. Бунун канчалык бир негизи бар же бул кандайдыр бир деңгээлде жанагы бул ошол биригүүнү, интеграцияны каалабаган тараптардын кандайдыр бир мындай атайын бир коркутуулары болушу мүмкүнбү? Эмгек базарын иретке салуунун түрдүү жолдору бар. Бул интеграция болгон учурда деле ар бир өлкө албетте өзүнүн
жарандарына жумуш ордун түзүүгө өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт, бирок муну интеграцияга дагы эч кандай тоскоолдук келтирбей турган белгилүү бир эрежелерге салып койсо болот. Анан бул интеграцияны эске алганда ушул көлөм ушул бойдон калып калат деген ой менен эле биз карай турган болсок жаңылган болобуз. Анткени айтып атпайбыз, бул интеграциядан синергия пайда болот деп. Бул канчалап эсе болуп көлөм артат да. Биздин жергиликтүү жумушчу көлөмү болсун, жумушчулуктун сапаты болсун жетишпей калышы мүмкүн. Анда биз эң алгач кайрыла турган жумушчу базарлары бул өз ара Борбордук Азия ичиндеги базарлар болуш керек деп ойлойм. Анан албетте мисалы үчүн интеграция жөнүндө айтып атканда бул азыр эми дүйнө жүзүндө мисалы инвестицияга карата чоң катаандаштык бар. Бардык эле өлкөлөр инвестиция тартып келүүгө, бизнес инвестиция тартып келүүгө умтулат. Бул жагынан алып караганда дагы инвесторлордун кызыкчылыгын да эске алуу керек болсо керек. Себеби мисалы үчүн кичинекей өзүнчө базарларга караганда бир чоң базар бул инвестор үчүн жагымдуу да. Бул баары бир 60-70 миллиондук базар. Бул Түркиянын базарына жакындап калат. Мисалы үчүн Түркияда 80 миллион калк жашайт. Ошого жакын бир базар болот да. Бул ошондуктан тышкы ири инвестор үчүн кызыктуу болот. Болбосо азыр Кыргызстан эле эмес, кошуна өлкөлөргө да барып көрөйлү. Олуттуу ири бир эл аралык инвесторду көп көрө албайсыз. Анткени кызыксыз, анан саясий түзүлүштөр дагы түшүнүксүз, чек аралар, соода маршруттары, ошо логистика маршруттары түшүнүксүз. Ушул маселелер дагы эгер биз ынтымактуу болуп, биримдүү болуп, бир базар болсок, логистика маселелери дагы ошо орток базардын кызыкчылыгында тезирээк чечилет беле деген ойлор да бар да. Анан инвестор дегенде эле сөзсүз эле чет өл аябай алыстан келе турган инвесторлорду ойлобошубуз керек. Биз биринчи өзүбүздүн ич ара соодабызды өнүктүрүш үчүн биринчи бизге келе турган инвесторлор булар өз арабызда. Ошол эле Борбордук Азия ичинден инвесторлор келет. Ал эми тышкы инвестор ал кооптонуп карап турат. Чын эле бул базардын бири-бирден интеграциясы кандай деңгээлде жүрүп атат. Ошол өз ара кызматташтык чындап саясатчылардын айтканындай болуп жатабы, кызматташтуу болуп жатабы, тоскоолдуктар барбы, жокпу өз ара деген нерселерге карап, анан өздөрүнүн инвестициясын жасайт. Ошондуктан биз биринчиден жана улуттук, этникалык түрдүү маселелерди бир четке коюп туруп, өз ара инвестицияга ачык болушубуз керек. Бул Өзбекстандан Кыргызстанга инвестиция болушу мүмкүн, ошондой эле Кыргызстандан Өзбекстанга, тескерисинче Казакстанга болушу мүмкүн. Анан бул жерде Кыргызстан мисалы үчүн Казакстан менен бирге азыр ошо Евразия экономикалык уюмуну болсун, жана анан Кыргызстандын жана ВСП+ дегенибиз Европа мамлекеттери менен келишимдери бар. Бул сыяктуу келишимдер ошол кошуна өлкөлөрдүн бул жака инвестиция жасоосуна өтө чоң түрткү боло турган нерселер да. Ошондуктан биз кыска мөөнөттө өзбекстандык ишкерлердин бул жака келип өнөр жай ачуусуна байкап атабыз, бирок ошого дагы мүмкүн болушунча шарт түзүп бериши. Бирдиктүү базар дегенде бул мисалы үчүн ошол 5 өлкө кандайдыр бир ошол экономикалык бизнес жаатынан бирдиктүү бир шарттарга, оюндун бир шарттарына келе турган болсо, бул бизнес үчүн кандайдыр бир деңгээлде жаңы баскычка чыгууга мүмкүнчүлүк берет беле? Албетте, азыр дагы эле мисалы үчүн сертификациялоо, лицензиялар, ошондой эле түрдүү бажы эрежелери сыяктуу жасалма тоскоолдуктар көп. Уруксаттар, анан мисалы үчүн эгер бул жака инвестиция жасала турган болсо, ошол завод, фабрикалардын курулушуна керектүү болгон уруксаттар, ушул сыяктуу көп нерселерде тоскоолдуктар бар. Ушулар боюнча орток бир эреже, орток бир документтер иштелип чыкса,
бардык ишкерлер үчүн да түшүнүктүү болмок, ачык айкын болуп, анан ушул өз ара кызматташтык ичинде алкагында иштеген инвестицияларга кандайдыр бир ушул жумурияттар тарабынан толук колдоо көрсөтүлсө, бул абдан жакшы болмок, бул кызматташуунун тез арада өнүгүп кетиши.